Assalamu alaikum мекендештер, кандайсыңар? Жакшысыңарбы? Ден соолуктарыңар жакшыбы? Биз болсо бүгүн дагы жумушка чыктык. 16 июль, саат болсо 8:40 болду. Бүгүн болсо 8 саат иштейбиз. 8 саатта канча болот силер менен көргөзөбүз. Эконом менен кандай иштеш керек, экономдун күчү кандай, ошону көргөзөбүз да. Бүгүн дагы коэффициенттер кубалап иштейбиз. Андыктан силер дагы эгер иштесеңер, коэффициенттердин үстүнөн кубалап иштегенге аракет кылгыла. Азыр болсо шаарда рейд болуп атат жана МКаттын бойлорунда ылдый ШСЛардан кирип атканда эмелерде менттер турат постоянно проверкалап. Ошон үчүн путевой лист, регистрация, ар кандай документтериңерге сак болуп так жүрүңүздөр. Андыктан экрандан алыстабай каналга катталып жазылып кетиңиздер. Кудай буйрса мындан ары жакшы видеолор, жакшы контенттер болот. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Son метрден бери атат го. 1 минутта калганда. Ар жактан 36 минутта. 15 минут. Коэффициент жок. Каралачы. Şu azar ne alırız biz? Kaka burası sadaki. Necaktan linya açıvırayım mecü. Çok açıvırayım o linya hala. Onu alırayım mı? Alırayım ki. 20 минута. 27 минута. 1-9 менен алгам кеп. Тасқанда отат. Чода көчөгүдө иштей албайт ам, а? Bir günlük окшобойт да, домой басып коюн. Ушул жерден кичине күттүрүп алсак заказ болуп калса кетебиз да. Бул чейиктичи кантип кетиребиз? Же лобойду алмаштырыш керек болуп калабы? Айткачы. Берип атат заказ. Макафа. Заказ отменен дейт. Уйди. Чойно отобу кыргыздар. Не болду деп. Ол жерди мындай чап коомдук болгон. Өткөндө бирге иштик. Ашчы да отпой беяндан. Тети кызыл күйүп турат да. Ашчы дети ачылбайт экенсиң. Мен келип карап туруп кетире бер да. Кеф чок эле берип атат эми. Не кылабыз? Алабыз да. Ушу бир күн ушинтип атып заказга жетишпей калбасам болду. Навигатор живет со своей жизнью, короче. Кеттик эле анда иштейли. 11 минута. 316 рубль. Домой менен кетип баратабыз азыр. Домой менен кетип баратабыз тыпылдап. Успеть еттим го, алып успеть еттим. 14 минута. 579, это хорошая цена. Домой доғып қоғым да. Нуқла күйіп өчіп отады. Қысқасы бізде шынай завтрак қылып алып аз ішке чық. Таксinin минустарын айтып берейін де, таксinin минустары өте олады да. Таксиден биринчиден акчаң чогуу болбойт да. Тапкан акчаң кете берет. 10 минут тапсаң, ошону эле коротуп кое бересиң да. Жакшы элечи. Жакшы жери акча постоянно чөндөңдө жүрөт. Анан ар дайым жолдосуң. Жолдо ар кандай нерселер болуп калышы мүмкүн. Ошол нерсе кыйын да. Анан мисалы үчүн жакшы иштеп атып эле бир эле клиент силердин настроениеңди целый денге бузуп коюшу мүмкүн да. Жүрөсүң целый ден. Дос балдарын чакырса, дос балдарыңа айтасың, ар жакка кетесиң, бул жакка кетесиң, бияка чакырып кой, бияка чакырып коюп. Ошентип атып бир күнүңөр өтүп кетет да. Таксиде иштегенде тынбай иштеш керек. Тынбай иштешиңер керек. Эс алуу жакта эс алышыңар керек. Иштеш жокто иштеш керек да.
Азыр болсо жанагы лизингке, кредитке машиналарымды токтоп тургула чекте. Атасаңда закондар өзгөрүп атат, рейстер болуп атат, аргадан несер болуп атат. Аны перекирпей өтүп момент. Анан алыш керек да. Же болбосо бир жылга жүрө турганга уверенный болсоңор, анда бир жылга алгыла да, 3 жылга албагыла баштанышасыз. 3 жылга вообще алып кереги жок. Без первоначальный взнос, дегенде кылып берем, мындай кылып берем деп, вообще албагыла 3 жылга. Силерге гарантиядан. Алсаңар 1 жылга алгыла. 1 жылда жакшы результат көрөсүңөр да кетесиңер. Азыр завтрак кылып чыктык уже. Проводник алып койдум Внуковгачы. Анан күйбөй еще неизвестно. Жакындай береличи, көчө дагы ушу заказ алып кетип калдым элем, алып кеткенден кийин аябай күйдү эле. Ну заказ эмне дейт? 1.43 дейт го я. А это же аэропорт, заказ на аэропорт. Бала красавчик өзүм менен, негизи красавчик балам. Бул жашоодо өзүңдү мактабасаң, сени эч ким мактабайт, жигиттер. Андыктан өзүңөрдү баглап, өзүңөр мактап жүрүңүздөр. Карагылачы, жигиттин гүлү деген заказ алды го азыр Внуковгачы. Азыр эме кылып коеюн, экономду өчүрүп коеюн. Детский шашпайраак берет да. Анан кеп күйгөн кезде экономду кошо ийем сразу. 19 минута. Канча болду деп ойлойсуңар? Аэропорт Внуково. Ну-ка. Эми менде мындай жаңылык бар дагы. Экинчи заказ алып алдым детский менен сразу эле. 1.9 коэффициент менен берди, 1.09. Ой, өзү арзан эле болот. Ну, нормально. Отмена дейт. Сразу. Полицейскийлер турат, паршавкадан түшүп келатканда. Ойлойсуздар. Көрдүңөрбү? Регистрациялардан да текшерип атат. 1.76 менен көрөчү. Алып берейинчи. Алдым көрөчү. Алып келейин, канча болот? Силер менен чогуу өзөм. Заказ отменен дейт. Если ты в себе не уверен, зачем ты такси заказываешь? Мое время тоже снимаешь. Дурачок. Здорово? Здорово. Ну, дурачок же. Машина заказ болчу, бирок 1.26 менен 70 километрга примерно бир 4 мың сом чыкса, 3 мың сом комиссия алсам, 3 мың сомдой калмак деп ойлоп атам да. Берип атат. Мне надо было уже. Бул алыс болуп калбаса экен. Карасаңар, кеп өчүп калып турду. Мына жакта заправкада май койдум. Заправщикке май коюп бере берсем, коюп бербеди. Коюп берсе 100 сом карматайын дедим элем колумда. Ничего, байке, если в следующий раз это. Вот так, 41 минут. Без коэффициент 951 дейт. Вот здесь кайф горел, өчүп калып турду. Азыр кичине гана күтүп туралы, бияк что-то күйүп келатат. Бияк орозу эс алып, телефон чукулап отуруп турайын. 5 минут. Күйгөндө линияга чыгалдай кетели. Хорошо? Хорошо. Мындай кресло 1.12 менен алдым. 105 километр капсалдым ғой. 105 километр экен эми. Барат экен. Подольский үстүнө барат экен да. Касы бул заказ детский экен. 2 саат жүрөт экен. 2 саат жүрүп туруп кайра ылдый келсем, канчада келип калат болдум. Азыр 2 болду, 4-тө жетсем, 3-4 жарым. Нормально, айры домой менен үйгө келип калат экенмин да. Садикке барып калам. Такие дожди.
1 saat айдап койдум азыр. Ездить невозможно, если вот аварий как ездить. А вот что попало до гера. А не, bizga to'g'ri o'zbekmiz. Men qirg'izmiz. Дождь идет, дождь. Я заказ следующий день кончу. Қарағылшы ма жаңбырда. Оны қара қол. Клиент ұмып кетіп тұр, оны шық. Клиент ұмып кетіп тұр да. Мен тұрайын. Природа арасы ұрып атады. Шарды көздей 1 saat 50 минут көргөзөт. Мен саат 7-лерге барып калышым керек. Азыр заказ алып кетейинби, алып кетпейинби? Под вопросом болду. Жана заказды жапкырда жапканда көрүнбөй калыптыр да. Кашчы. Жана заказ 4270. Жакта 1 saat бонусту баскам да. Налог болсо 170 рубль алды. Кыскасы ошондой налог менен иштеп калабыз. Кыйгач кетесиң го жана эмнечи? Катталдап. Мне надо Париж ехать надо. Да, такая пробка тут. Там машина сүзүп тур да. Карагылачы. Это жестко прям. Şu садикке 2 saat 6 minut көргөзүп болду жаңы. Канча минут айдап келдим. Садикке точно жетпейм мен. Эмеге башым керек? Саат 7, хотя бы 6:30 барып калышым, 7:30 барып калышым керек да. Смотреть, как едут вот люди там. По встречке едут. Вот эта машина, он встречке едет оттуда. И бул жактан азыр эме менен дублер менен он едет. Это он вообще по встречку уехал. Жигиттер бүгүн болсо жумуш бүттү, аябай эсим алып калды. Бүгүн аз эле заказ кылдык. Жана акыркы 4 күнгө алып барган заказды 100 км баргам да. 100 км бардым, анан кайра артка келатканда дагы 100 км келдим. Жолдон пробкага илинип калып, аябай кечке туруп калдым деп коелу. Ошентип 2,5 saat кайра жол жүрүп келдим. Клиент алган жокмун анткени садикке успеть этпей калмакмын. 4-төрдө барганда жакшы болмок беле дейм. 4-төрдө барсам эгер бул жака заказ менен келип калмакмын да по пути. Ушу негизи алыс заказдын ошол жери жаман да. Бир аласың, алгандан кийин анан келатканда кайра клиент чыкпай калышым. Клиент чыкпай калса пустой келесиң да. Ошо. Андыктан экрандан алыстабай до конца көрүп коюңуздар. Бөөдө Кыргызстан сак болуп, жолдон абайлаңыздар. Өсүп өнө бериңиздер. Кудай буйрса да жакшы видеолор көрсөңүз, андыктан биз менен чогуу болуңуздар. Жайладым. Ana.